жооптуу мезгилге келдик. Бул алдыбыздагы турган жыл өтө жооптуу. Биз тагдырыбызды тандай турган жыл. Биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды гана ойлобостон үйүбүздө бир бала чака жүргөндүр көзүн жылтыратып. Балким бирөөнүн баласы бешикте жаткандыр. Балким бирөөнүн баласы бир жакшы изги үмүт тилек менен окуп аткандыр. Ошолордун көзүнө бир жакшылап карап, мен болуп туруп өзүм өмүрүмдү жашап атам, мага жетиштүү, жетишет, устраивай. А бирок могул балам үчүн эмне кылыш керек дегенди ойлонуп болчу. Рахмат агай, сиз дагы ден соолукта болуңуз, ийиңизге ден соолук, оорубаңыз, эркелебеңиз көп. Өзүңүз айткандай, аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагыңыз сизден көп. Мындан дагы сонун оондорду күтөбүз. Дагы эргип, элибизге өнөрүңүздү тартуулап, талантыңыз ташкындай берсин. Бул 2020 Жаңгырда Усамат деген ырым бар. Анан дагы ырым бар, анын атайын Айперге сактап атам, Булбулум деген. Бул кыз күнүгө ырдап жүрүп ушул укол коет экен. Таң калдым. Мурда көптөн бери жатат экен. Көрүп, анан мен идея айттым. Вокал окуп, дагы өрчүтүп ал, бөлөкпа дейрустадан сырткаркы күндөр. Анан мыктылап алсаң, туурабы? Анан кийин бирок ырдап кетпе. Сен медицинаны таштабагын, ушундай кызматын кыла бересиң, бирок жанагы ырыңды ырдай бериш керек. Себеби ооруган кишиге ырдап келип укол коюу бул өзү менимче дүйнөдө жок болсо керек. Анан сен 1-2 жыл ошентип ар бир отделенияда да иштеп көр дедим. Хирургияга иште, операциядан кийин онтолуп аткандарга ырдоо кичине алаксай түшкүдөй. Реанимацияда иштеп көр. Мүмкүн ошондон улам бир адамга бир дем кирип жакшы болуп кетер. Анан 1-2 жылдан кийин менин моюнумда болсун, эл аралык телевидение жанагындай телерадиолор бар. Азаттык, BBC өңдөнгөндөрдү алып келейин. Анан алар сен жөнүндө бир 10 мүнөттүк жакшы сюжетти даярдап туруп кетирсе, бул дүйнөгө дүңөлөдей түшөт. Менимче дүйнө жүзүндө мындай жок. Деп атам. Жакшы идея. Туурабы? Дүйнөдө мындай жок. Кыргыз ушундай улуу эл экен. Карачы мына медсестралар ушинтип ырдап келип, оорулууга укол коюп, ушинтип жүрөт экен деген сөз бул Европада, Батышта, жана башка кетсе, Кыргызстанда дөңгөрөсө, я кандай сонун болот? Азыр мен жаңгырда косалып
менен сезерсиң дайым сен тарткан кайды ал мен тарткан кайды бирде чуркап бирде калып жөрмөлөп билинбестен кайран жаштык өйдөлөп баратканда балбылдаган от көрдүм ай бакыт менден алыс эмес өңдөнөп алыс эмес болсун карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрада бир төгүлөйүн нур болуп арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн ару затым анан айым айдан айым мага бир жолу ой баракелде бир ужудан сөйлөп өтүп сүйгүмөн бир заматта ойрон болгон дүнүйөм өзүң менен айык чудайын сезилип эй өзүм билбейм неге мынча сүйгүнөм карайлаган көңүлгө нур толуп кайрабастан төгүлөйүн ыр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын кагылайын мага бир жолу тагдыр мени акын калсаңадыр күчү чарчадым жаштык узап кетелекте бир жолу ай жашоо берчи жашыгындай арчаным карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрабастан төгүлөйүн ыр болуп арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн ару затым айланайын айланайын мага бир жолу карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын кагылайын мага бир жолу карындашым кагылайын картайганча мага бир жолу